Sottorго аябай ыраазымын. Аллахым ушу соттоду ушундай чындык кылсын. Эч качан ушундай жабырлануучулар эме көрбөсүн, чындык бар экенин окума силерге. Мына буларга да мен биринчи жолу дагы айтып коеюн. Биринчи жолу ушундай көрүп атам. Себеби биз акыйкаттуу заманга баратабыз. Мен ыраазычылык айтам жогорку соттун азыркы бүгүнкү составтары эми мына азыр мен Мусаев, Атаназаров, Назаров, мамлекеттик айыптоочу Атакулов деген бар экен. Мына буларга да мен биринчи жолу дагы айтып коеюн. Биринчи жолу ушундай көрүп атам. Себеп дегенде ушул иш жагдайлар менен так маалыматты такташып, анан кийин муну сот процессинде айтышып атат да. Себеп дегенде буга чейин болобу, мындан мурункулар болобу келгенде бул делону деле караш эмес. Келдиңби, келдиң. Сүйлө, тиги сүйлө, бул сүйлө болду, кетти, кирип кетти, чечимди мындай эле чыгарып койчу. Азыр маалымат так болуп атканы мага кандайдыр бир сот системасында кандайдыр реформа болуп атканы сезилип атат да. Мен жогорку соттун төрагасына Базарбаевга ыраазычылыгымды айтам. Эгерде Базарбаев мындан ары дагы эгерде ушундай жагдайлар болчу болсо, карапайым элдин эмесине гана чечимдер чыгып турса, эл ыраазычылык айтат. Мен өзүмдүн атыман, анан жабырлануучунун атынан мен бүгүнкү соттук коллегага ыраазычылык гана айтам. Рахмат сиздерге. Бүгүнкү жогорку сотко мен ыраазычылык билдирем. Себеби биз акыйкаттуу заманга баратабыз. Бул Дүйшөн Төрөкулов мени аябай жакшы тааныйт, дагы өзүнүн адвокатын айтып мени катышпасын деп бүгүн мени аябай кыйнашты булар. Жантай дагы жакшы тааныйт. Жантай дагы ушинтип. Жантай деген бул Алиев Чыныбек деп МВДда министр болгон, министрдин жээни болчу. Мага оригинал ОСОсун документин коюп, ушул заводдун документин коюп, мен акчамды алышкан. Мен ошо үйлөрүмдү кайтарып берсин. Ушумалга чейин азыр үй жок отурам мен. Сотторго аябай ыраазымын. Аллахым ушу соттоду ушундай чындык кылсын. Эч качан ушундай жабырлануучулар эме көрбөсүн, чындык бар экенин окума силерге. Чоң ыраазымын.